Эркектер эч качан ал аялдан кече албайт, эч качан таштап кете албайт, башка жерге кетип кала албайт. Ал аял ар дайым эркекти магнит сыяктуу тартып өзүнө каратып турат. Ал аялдар кайсылар? Үч түрдүү аял бар экен. Биринчиси илхам берет. Ар дайым ал аялды караган учуруңузда дух аласыз, мотивация аласыз, күч берет ал аял кадимкидей. Ал аялды унута албайсыз, ар дайым тартылып турасыз, жумушка кетсеңиз үйгө келишке шашасыз. Ал аял айтор ар дайым гүл, береке, тынчтыкты билдирип турат. Ал аял аны көрүшүңүз менен бүт дарттарыңыз унутулат, кайгыларыңыз унутулат. Ал сизге ар дайым кубаныч тартуулайт. Ал аялдын биринчи түркүмү ушундай экен. Ар дайым сизге илхам берет, күч берет, кубат берет. Шериятта ырларды жазган акындар ар дайым илхам келсе экен дейт го. Ошол ыр жазган акындарды карасаңыз, бүт махабатка жеткен, бир өтө катуу аялын сүйгөн аялдар, эркектер болуп эсептелет да. Ошол аял ар дайым ага илхам берип турган. Ошо илхамдан пайдаланып ырларды, китептерди көп жазган болуп эсептелет. Сүйүүгө өтө мүккөсүнөн кеткен, мөөрүн берген өзгөчө эркектер көп учурда акын болуп кетет, себеби аял ар дайым аны кубаттап, тартып турат. Көп сүрөтчүлөр, көп акындар, көп жазуучулар көбүнчө аялын өтө катуу сүйгөн адамдар болуп эсептелет. Бул биринчиси экен, а? Ал эми экинчи аялдар бар. Бул түркүмдөгү аялдар эркекти банк кылып алган. Эркекти банк катары көрөт, акча агымы катары көрөт. Эркекти эч бир мындай ден соолугуна карабайт, күйөөсүнүн жүрүш-турушуна карабайт, кийим кечесине карабайт, өзүнүн ички дүйнөсүнүн ден соолугуна карабайт, күйөөсүнө маани бербейт, эмнесине маани берет? Акчасын гана. Мындайча айтканда күйөөсүн банк кылып алгандар бар. Эркектер арзанат, мен банк катары болуп калдым, балдарыма, кыздарыма керегим жок, аялыма керегим жок, качан зарплата чыкканда гана чалат, кабар алат менден, башка учурда эч керегим жок. Кыздар боорукер болот деп кыздарыма маани берип өтө сүйүп, күйүп чоңойттум, бирок кыздарым өзү баш болуп, балдары аталар үйүнө таштап кетти деген нерселер болуп атат коомдо. Атаны, эркекти банк катары көрбөш керек. Мындай аялдар эч качан эркекке жакпайсың. Эркекти акчасы үчүн гана жакшы көргөн аял, ал дароо бакыт деген чөйрөдөн чыгып калат. Ал эми үчүнчүсү маселе бар. Эркекти сүйбө, эркекти урмат кыл. Биз качан эркектер, аял киши ар дайым ушуну күтөт. Аялды, ошо аялын сүйөмүн десе экен, гүл берсе экен, белек-бекчектер берсе экен, аял киши күтөт ушундай жакшы сөздөрдү. Бирок эркек кишичи жөн эле куру сөз сүйөм-күйөмдөргө эркекке маанилүү эмес бул нерселер. Качан сиз урмат кылсаңыз, сыйласаңыз, бул нерсе эркек үчүн маанилүү. Ошондуктан да сүйбө, эркекти урмат кыл. Сүйүүнүн кереги жок, урмат кылышыңыз маанилүү эркекти. Ар дайым урмат кылыңыз. Бут кийимди тазалап коюш бар, бирок урмат сый менен тазалап коюш бар. Күйөөңүздү күтүп алуу бар, бул менин милдетим деп эмес, урмат кылып сыйлап, Аллах үчүн урмат кылуу бар. Айтор бардыгы келип урмат кылууга такалат, сыйлоого такалат. Сиз эркекти, күйөөңүздү сүйбөңүз, урмат кылыңыз, сыйлаңыз. Ошол учурда сиз күтпөгөн нерселерди аласыз, жоопторду аласыз күйөөңүздөн. Бул үч түрдүү аялды эч качан эркек таштап кете албайт. Биринчиси, ал мотивация, илхам болот экен, дух болот экен. Буттан тартпайт экен, ар дайым колдон тартат экен. Ар бир учурда мотивация берет экен. Ал эми экинчиси, эркекти банк катары көрбөйт. Акчасы үчүн эле, зарплата алганга жакын, айлыкка жакын жакшы мамиле кылып, төшөктө бардык иштерин каалаганын аткарып, эркекти акча катары көрбөйт экен. Ал эми үчүнчүсү, ар дайым урматылат экен. Ага ашыкча сезимдерди аралаштырбай, сүйөмүн деп айтып коюш оңой, бирок урмат кылыш кыйын. Сиз кыйынын тандаңыз. Бир окуя бар. Фатима энебиз, билесиздер, Фатима энебиз өзгөчө аял болгон, сулуулукта да, данышмандыкта, акылдуулукта, табияттан өзгөчө таза адам болгон, таза инсан болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кызы Фатима. Фатима радиаллаху анха пайгамбарыбызга суроо берип, "Я Расулуллах, ушул сиз бейишке биринчи кире турган аял ким?" деп суроо берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам паланча айылда, паланча көчөдө, паланчада үйдөгү аял биринчи бейишке кирет деп айтат экен да. Фатима энебиз, "Мен сиздин кызыңыз болсом, мен кирбейминби? Апам кирбейби? Же буга чейинки өткөн улуу сахабалардын, улуу инсандардын, улуу пайгамбарлардын аялдары кирбейби бейишке? Неге ушу аял?" деп суроо берет. Жана суроонун жообун табуу үчүн пайгамбарыбыз баргын дейт, адресин айтып берет.
Бул Фатима энебиз кызыгып сапар тартат экен. Ошол Мекке көчөлөрүн аралап, өзгөчө эски үйлөр, эски тар, кичинекей үйлөр, бирок көчөлөрү кең. Көчөлөр, үйлөр ылайдан, бирок жан дүйнө алтындан болгон заманда ал учур. Өзгөчө учур. Ошол көчөлөрдү аралап издеп барат. Аялдын үйдүн эшигин такылдатат. Такылдаткан учурда бир кемпир, "О, ким келди?" деп өзгөчө мына копол кемпирдин үнү угулат. Мен паланча пайгамбардын кызымын, Фатимамын деген учурда, бул кадыр бартуу да, мындайча айтканда президенттин кызы келди дегендей эле маселе. Ислам Каримованын кызы Гүлнур Каримова келди десе бардык эшигин ачат го. Азыр президенттин кызы келди десе урматтап сыйлап бардыгын эшигин ачат го. Ошол сыяктуу кадыр бартуу, бул жөнөкөй эмес. Мындайча айтканда эшигинде улуу инсандын кызы такылдатып атса бардык эшигин ачат. Бирок бул эшикти ачкан жок. Мен күйөөмдөн уруксат алган жокмун. Конокту киргизгенге. Эртең келиңиз, мен уруксат алып коёмун дейт. Фатима энебиз таң калып, миң ойлор менен кайра кайтып кетет. Атам айткан аялдын үйү ушулбу деп. Эртеси күнү кетип атса, Фатима радиаллаху анха энебизди баласы ээрчип алат. Баласы ээрчип алат экен. Баласын дагы көңүлүн кыя албастан, эне байкуш таштай албастан, баласын дагы ээрчитип алат экен. Хасан радиаллаху анхуну ээрчитип алып келет экен, эшигин такылдатса, балаң алдыңызда ким бар? Баланын үнү чыгып атат. Баягы кемпирдин үнү келет. Жаш бала жок алдыңызда? Ооба бар, балам ушундай инжыктык кылды, ээрчип алды, көңүл кыя албай алып келдим десе, жок, мен балаңызга күйөөмдөн уруксат алган жокмун, бир эле аялга уруксат алганмын. Макул, эртең келиңиздер, мен балаңызга уруксат алып коёмун дейт. Үмүтсүздүк менен кайра баласын ээрчитип алып аркага кайтат. Эртеси күнү Хасанды көрүп, Хусан дагы ээрчип алат. Апа, бул Хасанды кайгап кетти атасы, мен дагы барам деп. Бүгүн жаш балалар үчүн, акамды кайгап кетти атасы, мен дагы барам. Тойго кетип атса, мен дагы барам. Айга кетип атса, мен дагы барам. Апалар тең адилеттүүлүк кылышыңар керек. Алып барсаң, экөөң тең алып бар. Энесин алып кетип калып, жакшы окудуң деп агасын таштап кетип, агасы сен чоңсуң деп көп жерге алып барып, энесин таштап кетип, мындай адилетсиздиктер көп бүгүн коомубузда. Хасанды дагы, Хусанды дагы алып алат экен Фатима энебиз. Ошентип баягы эшикке келип такылдатып кагат экен. Какса, жаш балалар ызычуу алдында, баягы кемпир үнүн чыгарып, алдыңызда эки адамдын жаш баланын үнү чыгып атат. Фатима энебиз, ооба, үчүнчү балам дагы ээрчип алды, экинчи балам дагы ээрчип алды, ошондуктан алып келдим. Жок, мен үчөөңүздөргө уруксат алган жокмун, бир эркек, бир аялга уруксат алган элем, эртең келиңиз деп кайра жөнөтөт. Бул нерсе кайталанат, кайра кайтып келет. Үчөөнө тең уруксат алган күн эми. Үчөөнө уруксат алып, эшикти какылдайт. Үчөөңүздөргө уруксат алынды, кайра киришет. Кирген учурда кемпир эмес, өзгөчө нур жүздүү, азыркы модель кыздар эч нерсе эмес. Азыркы дүйнө жүзү Кыргызстан модельдеп чыгарып атпайбы? Бундай кыздар жоло калып кетет, чекеде калып кетет. Хиджапчан, жолукчан кыздардын ичи, жан дүйнөсү алтын, сырты эле сулуу эмес, көңүлү дагы, тазалыгы дагы, жүрөгү дагы алтын кыздар. Эгер буларга модельдиктен жарыш боло турган болсо, дүйнө жүзүнө бербейт. Американын, Кыргызстандын сулуулары четте калып кетет. Бул кыздар алтын кыздар. Мындай жаркырап өзүнүн нурун күйөөсүнө көрсөтөт, бүт аламдагы эркектерге эмес. Анан бунун алдында турган эркектер дайюс эмес. Жылаңач кылып көчөгө чыгарып койбойт эже карындашын. Мындай кыздар, алтын кыздар да, алтын болгон жерде чыгат. Алтынды сыртынан таштар мындай бекемделип турат. Мындай байкасаңыз, көп учурда ушундай. Андан кийин кирип таң калды. Өтө таң калыштуу окуя. Кирсе нур жүздүү, жапжаш, суп-сулуу, нур жүздүү кыз турат, келин турат. Фатима энебиз таанышат, учурашат. Биз ойлодук, бул жакта кайненеңиз барбы, башка барбы, ким бар? Карыраак кемпир сүйлөдү го 3 күндөн бери десе, баягы аялын күлүп туруп жооп берип, мен атайын эркектердин, өзүм сулуу, үнүм дагы кооз, тембирим кооз болгондуктан, эркектердин оюн ар кандай кылбайын, фитнага салбайын деген максатта ошентип кемпир сыяктуу сүйлөймүн. Мына ушундан силер кемпирдин үнүн уктуңар, негизи ал менмин дейт да. Фатима энебиз, киришинин кереги жок. Биз сиздин эмнеге бейишке биринчи киришиңиздин жообун, кире электен, үйүңүзгө кире электен жообун таптык, деп балдарын жетелеп кайтат экен.
урматтуу энелер, урматтуу эже карындаштарым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, эгерде сажда кылууга уруксат берилсе адамга, анда күйөөсүнө сажда кылсын дейт элем аялдарды дейт. Урматтоого ылайыктуу күйөөңүз сиздин бейишиңиз. Күйөөңүздү ыраазы кылсаңыз, орозону кармасаңыз, намаз окусаңыз, сизге каалаган бейиштин эшиктери ачылат. Исламдагы парыздарды аткаргандан кийин күйөөңүздү ыраазы кылсаңыз, сизге бардык эшик ачык, кире бересиз. Сиз үчүн жеңил. Эркек бетон куят, дубал курат, стройкада иштейт, Россияда барат, көмүрдө, шахтада, ар нерседе иштейт. Сизди, балаңызды багам деп. А сизде көп жеңилчиликтер бар. Урматтуу эже карындаштарым, ошондуктан бейишке аракет кылың. Утурумдук дүйнөдө алтын күмөш, сулуулук, эч бир аял, эч кайсы аял сулуулугу үчүн, арык денели бойлугу болгондугу үчүн, же кымбат кийимдер кийгендиги үчүн тагыкта калган эмес. Ал туура татыктуу балдарды тарбия, баатыр балдарды тарбия кылгандыгы үчүн тагыкта калган. Күчтүү инсандарды алдында аял болуп бергендиги үчүн тагыкта калган. Сиз дагы ошондой болуңуз, үлгү алыңыз башкалардан. Буга кошумча дагы бир окуя бар. Меккеде өзгөчө бир кооз сулуу аял бар экен. Фигуралары азыр күндө келишкен, азыр тилме айтканда өтө сулуу, өтө кооз кийинген, чачтары да башкача, өзү дагы башкача, көзү дагы башкача, айтор өтө сулуу. Бир эркек көргөндө жаман ойго кетип кала турган деңгээлде, жада калса жүзүн дагы көрсөтсө баардыгы уялып карай турган деңгээлде. Ошончолук сулуу аял бар экен. Ал күйөөсүнө айтып, күйөөсү да дайюс эркектерден, күйөөсүнө айтып, мактанып, мени көргөн баардык эркек баары бир фитнага түшөт, ою бузулат, көз карашы бузулат, кыянат кылышы толук түрдө мүмкүн. Мен мындайча айтканда баардык эркектерди өзүмө каратып алам дейт экен. Эркек карап туруп, жок, бир кишини эч качан карата албайсың дейт экен. Кайсыл киши? Убайд ибн Умайр. Убайд ибн Умайр деген кишини сен жолгон азгара албайсың эч качан, зынанын көчөсүнө киргизе албайсың. Кээ бир адамдарга кичине акча түшүп калса зынага кетип калат. Кээ бирөөлөрдө дүйнөнүн жарым байлыгы турса дагы зына кылбайт. Аралык чоң эмес. Бирок Аллах жакында ал кишиге. Ошентип баягы аял сөздөн сөз чыгып, сөзмө сөз келип, күйөөсүнө уруксат берсеңиз мен азгырамын дейт экен. Күйөөсү дагы дайюс, макул көрөбүз. Ошентип аялы ошол учурдагы бардык жасалгаларын жүзүндө кылып алып, коюп алып, Убайдтын үйүгө жөнөйт экен. Убайдка келип эшигин какылдап, 2 жолу 3 жолу такылдаткандан кийин баягы кыз чыгат. Убайд ибн Умайр кайра чыгат экен эшикке. Бул кыз эшик астында турат. Чыккан учурда эле ар кандай сөздөрүн айтып, жылуу жумшак төшөккө не дейсиң? Оозуңа жүзүмдөрдү, таттууларды өзүм саламын деп өзүнүн сөзүн баштайт. Ошол учурда тема, маселе эмне экендигин Убайд түшүнөт, жанага бир канча сөздөрдү айтканды баштайт. Макул, мен шартыңа ыраазы болоюн, бирок өлүм келгенде, өлүм келген учурда, Азраил сенин жаныңды алып аткан учурда бул нерсе сага пайда береби? Өкүндүрүп койбойбу деген учурда баягы аял жертиктеп калат. Анан дагы сөзүн улап, Мункар Накир кабырда келип, өзгөчө суроо жооп болуп жаткан учурда кылган ишибиз сага жардам береби, пайда береби? Күнөө кылуу рахаты кыска, нуска, бирок азабы түбөлүккө калат. Жакшылыктын кыйынчылыгы кыска, бирок сообу түбөлүккө калат. Ал эми үчүнчүсү, эртең баардыгыбыздын колубузда китептер берилип, оң сол болуп берилип жаткан учурда экөөбүз кылган ишибиз сага пайда береби, зыян береби дейт. Аялдын көздөрүнөн жаш огуп, тизелеп отуруп калып ыйлап атат. Дагы сөзүн улап, эртең кыл көпүрөгө келген учурда, кылдан ичке, кылычтан өткүр болгон кыл көпүрөгө келген учурда экөөбүздүн кылган ишибиз сени башыңды ортуп койбойбу? Бутуңду экиге айырып койбойбу? Деген сөздөрүн айтат. Жана эң жаманы, эртең Аллах Таала менен түзмө-түз пенделерсиз жалгыз калган учуруңда Аллахты кантип уялбай карайсың. Ошол учурда кылган экөөбүздүн ишибиз сени жаркыратып койбойбу деген учурда баягы тобо кылып, ошол эң илимдүү, эң таза аялдардан болуп жетишет.
Айтайын дегенім эже карындаштарым, азырык ылбаңыздар. Кичине жерге азыр ылбаңыздар. Күйөөңүздөрдү урматтаңыздар, сыйлаңыздар. Бейиште иншалла күйөөңүз менен болосуз.